Эл эмне аксакалдарыбыз аксакал болбой калды азыркы замандачы. Жаман жерлери көрүнүп жүргөн жакшыбы ошол нерсе? Урматтуу эл өкүлдөрү. Анан мечитке өз убактысы менен чектөө киргизет, азан окуй баштайт. Это мое личное желание. Я думаю, что если даже запретят, я не сниму его. Узунуңду кийип берет, этек-жеңди жаап жүрөт, чачыңды саксайтпай, даже аялдар, жаш кыздар саксайып келгенде мен аларга кайнене болом. Чоолукла жаштарыңар мага саксайып келбейт. Көп адамдар мода деп жеңилип калат, тигини кет, муну кет, көп орууга чалгат. Уятчуу жерлерин көрсөткөн ордуна жабынып жүргөн адептүү жана акылдуураак болот деп ойлойм. Хотят штрафовать за это. Также я и большинство моих друзей все против этого. Чын айтканда тек жактын күчтүү болсо жакшы болмок, өздөрүнүкүнчү. А паранжал эмне? Все полуголые ходят, это очень некрасиво. На площадь выходишь, девочки полуголые ходят. У нас по истории даже такого нету. Ушул паранжага каршы чыгып турсаңар, мен каршымын да негизи. Мен каалабаймын, мен апамды, менин сүйүктүү жарымды, сүйүктүү кыздарымды ушул бирөөлөр ушу ачык-чачык жүрүп, бирөөлөр кызыгып, кумарланышынчы. Ушундай нерселерди тосуп тура турган, жамандыктан тосуп тура турган нерселер булар, ушулар паранжа да. Анан ушуларды алсак, кийин чечинсек, анан узун кийбегиле деп, анан ушинтип башталат да, анда ачык-чачык, ушундай европейский жүргөн нерсе жакшыбы? Мини-юбка кийип жүрүп, жаман жерлери көрүнүп жүргөн жакшыбы ошол нерсе? Урматтуу эл өкүлдөрү, бир терең бир изилдеп туруп анан кийин жазсаңар. Ну, мне кажется, хиджаб, это как бы, да, по исламу это одежда должна присутствовать у каждой женщины, девушки. Но это выбор девушек, можно сказать. А то, что закон, не закон, мне кажется, это неправильно. Девушки, которые одели хиджаб, это был их выбор, они приняли это. По воле Аллаха они одели этот платок, и мне кажется, снимать это будет как-то неправильно. А девушки, которые не одевают, ну, многие могут приходить к этому постепенно. Но в будущем, может быть, когда у меня будет иман настолько сильный, что дай Аллах, по воле Аллаха, может быть, я даже и одену. Это мое личное желание. Я думаю, что если даже запретят, я не сниму его. Потому что вот даже есть же пример. Конфета без отвертки какая, да, вот, или конфета с обверткой. Она идет слаще же, правильно же? Также вот я думаю, это и паранджа также. Если она вот открыта, идет в майке, в шортах, это уже по-другому смотрится. Или когда она идет закрытая, уже тоже внимание идет к ней другое. Внимание идет другое, отношение идет уже другое, чем к открытой. Ар ким адамдын өзүнүн эч айтканда путь выбора болот, өзү ар кандай кийсе болот, жабынса болот, бирок ачык уятчуу жерлерин көрсөткөн ордуна жабынып жүргөн адептүү жана акылдуураак болот деп ойлойм. Друзья, в этой ситуации я думаю, что надо обязательно, конечно, наших сестер, у всех есть сестры, у всех есть мамы, у всех в будущем вот эти ваши сестренки будут мамами, все полуголые ходят, это очень некрасиво. На площадь выходишь, девочки полуголые ходят. У нас по истории даже такого нету. Илгертен бери кыздар деле чачын жапчы, буттарын жапчы. Азыр деле, например, насилие, не насилие болуп аткан бар, ошол себептен деле болушу мүмкүн. Анткени эркек киши деген эми ал эркек киши. Сан-панды көрүп, так-пакты көрүп, анан жаман ой кетет, нафс бузулат. Білесің, түшінесің өзіңер деле, турабы. Чем сейчас вот есть такие законы несерьезные, да, честно говоря, биздин өлкөбүзгө пайда алып келбеген закондар бар, да. Мен оюмча, наоборот, надо будет, наоборот, именно биз как-никак биз мусульман өлкөбүз. Ну, девочка полуголая, по-любому адам киши, эркек киши деген көрөт да. Эми эркекпиз го багырсы эле турабы, жолдон кетип баратса полуголая идет, карайсың да кантип карабайсың. Анан ой кетет, жаман ой кетет. Ойдон тышкарганан уже иш кетет. Бирөөнү тияка барып, бияка барып. Это все сейчас доступно слишком. И чтобы вот это все остановить, надо наоборот вводить такие законы, чтобы кыздар жаманып, нормально, чтобы прикрывались, да? Насчет введения нового закона против паранджи и бороды, что хотят штрафовать за это, ну, также я и большинство моих друзей все против этого, потому что это наш выбор. Каждый человек сам выбирает, как хочет жить, как одеваться и какой религии придерживаться. Также потому что, ну, это религиозно, они не имеют права за это штрафовать.
они не могут этому препятствовать. Это не государственное, это уже личное каждого человека. Ар бир адамдын өз укугу бар, өз мнениясы бар. Ислам дининде бул оронгон, паранжа кийген бул жакшы эле нерсе го дейм. Бул мисалы жана ачык кийинип, чачын боеп алып жүргөн адамдарга биз эме кылган жокпуз, тыюу салган жокпуз. Ачынбы чачыңды кызылга боебу, ачык кийинбе деп, келип туруп анын аягында паранжага, сакал өстүргөнгө тыюу салынган бул. Я думаю, это выбор человека, как он считает. Ну, его мнение должно быть обязательным. Если девушка того хочет, то можно носить, в принципе. Biz bu demokratik mamlaketте жашагандан кийин ким сакал коет, ким кандай кийинет биз келишпешибиз керек да, негизичи. Анткени ар бир адам өзү билет. Жубайын кандай кийет, энесин кандай кийет, кызын кандай кийет депчи. Биз ага келишип аткан жокпуз да. Канча деген эжелерибиз бар, канча деген карындаштарыбыз асылып, чечинип кийип жүрөт, аларга эч ким деле келишкен да жок да, туурабы? Бирок эң негизгиси мен как дарыгер катары ойлойт элем, аял киши кийинип жүргөн жакшы го депчи. Анткени азыр суук болуп атат, көптөгөн адамдар мода деп жеңил калат кийет, тигини кийет, муну кийет, көп ооруга чалгат, бизге ошо оорулар бизге кайрылат да, негизичи. Келинчектерибиз хиджаб кийип, паранжа кийген жакшы го чем. Бир саны ачык, элдер жаш балдарды канча деген балдарын бузуку кылып кишин. Анысы деле азыркы заманда канча деген бузукулар көп болуп атат. Канча деген элементарный аксакал болбой калдык азыркы замандачы. Мындай айтып, сакал койболо деп, биринчи сакал койбой баштырат. Анан аз күн андай темп менен хиджаб кийиспейт. Анан мечитке өз убактысы менен чектөө киргизет. Азан угулбай баштайт. Эл катары эле мындай жакшы деген эл мусулмандар странага окшоп, биздин өзүбүздүн эле нукра кийимибиз бар. Ошондо жабык кийингенибиз жакшы го чейин. Европага окшоп жарым саныбыз ачык болуп, бирөө биздин мен не хочу, чтобы мен кийин келинчегимди, что бирөө прям кызыгып карап, ата-энемди кызыгып карап, мындай. Мага эркектиге намыс керек. Анан кызым тем более ачык кийинген тоже я каалабайм андайдычы. Я считаю, что большая часть Кыргызстана, она мусульманская страна. И мы должны присвоить другим эту культуру, направить на правильный путь. Аял кишилердин негизи оронуп жүрүүсү өтө зарыл нерсе да болчу. Кантип аялыңды кызганбагансың? Мисалы үчүн да, аял кишиңди өзүңүн аялыңды кантип кызганбайсың? Өзүң баягы карындашыңды же эжеңди бирөө карап атканын, энеңди бирөө карап атканын баягы суктануу мененчи, эркек кишиде ушундай сыфат берилген да башынанчы. Эми кантип ошолордун баягы оролуп жүргөнүн каалабайсың да, бирөөлөр карап атат, аны суктанып, кандай ой менен карап атат, каяктан билесиң? Анан ушундай закондорду кантип кабыл алышат дейм да, эми бул адамдын укугуна келип такалып атат да булчу. Биз баягы свободный өлкөдө жашап аткандан кийин баягы өзүбүздүн эркибиз менен жүргөнгө укуктуубуз да, баягы оронобузбу, сакал коебузбу, башкалар деле жүрбөйбү, мисалы баягы кантип кыска юбка кийбе деп айта аласың бирөөгөчү. Ал менин укугум дейт да, мен эмне кааласам кием дейт турабы. Анан хиджаб деле, сакал деле ушундай да. Анан бул адамдын укугун тебелегенге жатат да бул.